Саламатсыздарбы? Баштагы кворум бар. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын кишибизден төмөн суроо жоокко Болуш кеңешинин жыйналышын аттуу Болуш кеңешти. Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу конституциялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңеши жөнүндө мыйзамы. Демек бул кеңештеги айтылган ар бир сөз, көтөрүлгөн ар бир маселе өлкө тагдыры үчүн эң эле маанилүү болуп эсептелет. Бул ирет коопсуздук кеңеши 24 январда өткөрүлгөнү маалым. Өлкө башчысынын жалындуу сөздөрү, жетекчилерге карата айткан сын пикирлери кимге гана жакпады. Бул ирет коомчулук ажоонун ар бир сөзүн колдоп турганы байкалды. Айрыкча укук коргоо органдарынын жетекчилери мына өздөрүнүн министрлик ведомство ичинде коррупцияга каршы күрөшүнө көңүл кош мамиле кылып атасыңар. Колуңардан келбесе, аткара албасаңар, арыз жазып келгиле да. Колуна келген адамга бошотулу да. Мына турат мыйзам ошол мыйзам. Айтып атасыңар да барынтай. Мүчүңдө барын көзөмөлгө чөзүңөр. Мыйзамды өздөрү билбейт. Ошондой кат жөнөтүп атышат. Мага сөз деп атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен тапшырып бергенде болуп атпайбы? Астыр отурасыңар былтый бардыңар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын, мамлекеттик бийликке ишенич кетет, элдин ишеничи. Коомдун ишеничи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр. Эмне акмакчылык бул? Өзүңөр араласыңар. Генеральный прокурор, сот өзүңөр араласыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Менчиңер болсо үйүңөрдө, каалагандай кылгыла. Бул мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иш, эл берген иш. Отурасыңар бала былтый. Эмне чара көрбөйсүңөр? Ал боюнча. Кантип коррупцияны жойосуңар? Ичиңердеги коррупцияны жое албай. Бирок коопсуздук кеңешинин жүрүшүндө айтылган бул сөздөр баарын эле кызык боло бербеди өңдөнөт. Вести KG сайты тараткан бул тасмада дал ошол коопсуздук кеңешинде олтурган Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев уктап жаткан видео тарады. Дастан Жумабеков балким кагаз карап олтурган болушу мүмкүн эле. Бирок министр Чодуевдин ачык эле уйку менен алышып жатканы көрүнүп турат. Чодуев да Жумабеков да буга байланыштуу түшүндүрмө бериши элек. Коопсуздук кеңешинин чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар коопсуздук кеңешинин 2018-2019 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Анын ичинен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушевди кызматтан алуу сунушталган болчу. Бирок Жунушев ушул күндөрдө да кызматтан алына электигин маалымат каражаттарына билдирген. Бир мисалды айтты ВКТ инспекцияны. Эмне башкалар жок дейсиңерби? Башка да бар. Коопсуздук кеңешинин кадырын ушул сыяктуу коюлган тапшырмалардын так аткарылбай жатышы кетирип жатканы маселенин бир тарабы болсо, экинчи жагынан ушул уйку көйгөйү эң эле оор маселелерден болуп калды сыяктуу. Буга эми коомчулук деле нааразы боло берип чарчагандай. Ошол жерде ал чогулушту ошол жердеги высший органды сыйлабай уктап атканы, ал ошол жерде чогулушту сыйлабай уктап аткан жок. Ал президентти теңине албай уктап аткан дегенди мен деп түшүнөм. Ошого президент кандай реакция кылат? Мына ошо 24-төн бери болсо, бүгүн 28-и 4 күн өттү. 4 сутка өтүп атат. Маалымат каражаттарында президент катуу айтты. Президент мындай болуп туруп, тигиге сөгүш бердириш керектигинин иштеген кызматын караштыргыла, тескегиле деп атса, дегени кайсы, тигилердин уктап уйкусура отурганы кайсы? Экөө эки ача болуп атпайбы? Мына жерде ошко келгенде, ошол жерде отурганда уктап атышты эле. Көп эле жетекчилер анда сплошной дебейин. Өткөн жылдарда президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында өткөргөн жыйында бир катар атка минерлер уктап жатканы тууралуу бир топ маалыматтар тараган. Бирок президенттин маалымат кызматы жана башка тийиштүү бийлик өкүлдөрү алар президент сүйлөп жатканда уктаган эмес деп чыгышкан болчу.
менимче бүгүн айтып аткан маалымат туура эмес. Сооронбай Шарипович убагында бир да жетекчи уктаган эмес. Рахмат. Башка өлкөлөрдүн мисалында мамлекеттик кызматкерлердин болгондо да жогорку кызматтагылардын президент катышкан жыйындарда уктап калган чакта кескин түрдө чаралар көрүлүп келери белгилүү. Түндүк Кореянын мисалын алсак, жыйында уктап калган бир жогорку кызмат адамын атып салууга чейин барышканы айтылып жүрөт. Чын ниет менен, аракет менен иштесек, бу Кудайым да колдойт, ишибиз да ачылат. Кыргызстандын президенти катышкан жыйындар кызыксызбы же жоопкерчилик эң төмөн деңгээлге түшкөнбү? Айтор азырынча абал ушундай. Коопсуздук кеңешинде уктап жаткан кызматкер башка жөнөкөй жумуш күндөрү иш бөлмөсүндө кантип олтурган болушу мүмкүн. Эшигин ичинен бекитип алып, келгендерге жок дедиртип коюп, уйкунун планын керегинен ашык толтуруп жатпады бекен. Негизгиси, убакыт өтсө, айлык маяна колго тийип турса, жыргал жашоо ушул эмеспи? Ошол жерден мэр принимать этпейби өзү эле? Немеге берип койбой? Премьер-министрге. А премьер-министрдин деңгээли билебиз кандай экен. Ошолорго строго чыга ишке, бар. Сен иштен кеттиң. Мындан кийин жолоба деп туруп аркасынан ошондой кылтырып айдаса, кийинкилерине уктагандарга дагы, уктабагандарга дагы, иштеп аткандарга дагы, иштебей аткандарга дагы сабак болот эле го. Ошондой кылбады да. А мынтип жүрө берсек, Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.